Ana bugün bizden Alga ayında jeke mençik sadık açılgan eken. Şu yaka nevelemde alıp gelatamın. Алга айылынын тургуну Юзбаев Алижан бүгүн небересин алып айылдагы жаңы бакчага келди. Үй түбүндөгү бакчанын ачылышы жаңы жылдын алдында жергиликтүү тургундарды кубанычка бөлөдү. Анткени жарык бөлмөлөрү кенен жылуу жана башка шарттар менен түзүлгөн балдар бакчасында бөбөктөр мындан ары толук кандуу билим тарбия менен камсыз болушат. Жақсы, Құдайға шүгір. Мен де орыс айтмасы лучше не бывает дейт. Ошондой жакшы, баардык шарттары бар. 75 орунга ылайыкташкан үй түбүндөгү балдар бакчасынын жаңыдан кошумча имараты курулуп бүткөрүлдү. Мында 3 тайпада 25тен бала тарбияланат жана 4 мал ысык тамак менен камсыз болушат. Жаңы үй түбүндөгү бакчанын ачылышына Кадамжай районунун акими Болоткон Баяке уулу катышып, жергиликтүү тургундарды куттуктады. Балдарга түзүлүп жаткан шарттар менен таанышып, жеке ишкердин демилгесин колдоорун билдирди. Быйылгы жылда кайрадан корпус куруп, башка корпус куруп, ошондон балдарга шарт колдон келгенче шартты кылып, ушу элге кызмат кылайлы. Бул жерде азыркы күндө чоң группанын немеси 30 бала неме болот, месталары бар. Бул жагда биринчи, экинчи этажда дивандарды жасадык. Ошондуктан азыр районубузда акими дагы айтып кетти, 40% азыр камсыз кыла алат экенбиз. Эми азыр 45-50%ке чыгарабыз деп буюрса аракет кылып атат биздин жетекчилер дагы. Ошондуктан мындай Алланын ыраазычылыгы үчүн иштеп атабыз. Колдон келгениче былтыркы жылда 6000 сом кылдык эле акчаларыны, быйылкы жылда 4000 сомго түшүрүп койдук. Себеп дегенде элге кызмат кылгандан кийин элдин шартыга карап аракет кылат экенбиз да. Мотурайган бөбөктөр жаңыдан ачылган бакчада жаңы жыл майрамын шаңдуу тосушту. Көптөн күткөн Аяз кыз менен Аяз ата да кирип келип балдарды белектер менен кубандырды. Балдарын коштоп келген ата-энелердин да маанайы жарык. Анткени элет жеринде эле балдар бакчасына болгон муктаждыкты үй тибинде бакча ачуу менен чечсе болооруна ыраазы болушууда. Жакшы болду, жүдө жакшы болду. Жетишсиздик болгон, очуртка туруп жазылган күндөрүбүз болгон. Эми мында ондой эмес. Мында алып келип эле ушундай тапшырдык. Балдар жакшы, бардыгы Кудайга шүгүр. Былтыркы жылда Рамазан атындагы балдар бакчасы үй тибинде ачылып, анда 50 баланы кабыл алган болчу. Ал эми быйылкы жылы орундарды көбөйтүп жаңыдан имаратты курууга жетишти. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.